Ассаламу алейкум, Сабина жагандайсыз? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы. Бизге дем салдырганы келип жүрөсүз, а? Ооба, келип Канча турам. күн болду? Бүгүн 6 күн болду. 6 күн болду. Неге сизге дем салдырган элес? Эмне түрткү берди мисалы? Мага түрткү берди. Менин досум боюнда болбой жатат, боюнан көптөр түшкөндөр, ушул жактан эми шифа алып атат деп мени бул жака алып келди. Менин боюмдан 2 жолу түштү. 1,5 ай мурун 2 ай болуп түшүп калды. Врачтар түшүүнүн немеси себеби эмне деди? Врачтар инфекция бар, вирус бар деп айтты. Ошон үчүн түшүп калды деди, а? Ошондой деп. Негизи балдарыңыз барбы? Жок. Бул канча жолу түшүп атат боюңуздан? 2 жолу түшүп атат. 2 жолу ушул эле диагноз коюлуп атат, а? Ооба. Түшүнүктүү. Уйкуңуз кандай негизи? Уйкум буга чейин ойгоно берчим, ары кандай жаман түштөр келе берет, ачуум бат келе берет. Жаман нерселерди ойлонуп эле, алдын ала жаман нерселерди ойлонуп эле ачуум бат келе берет да. Түндө да уйкуман бат ойгонуп, ар нерселерди ойлонуп жакшы уктап албачумун. Бул жака келгенине бүгүн 6 күн болуп атат. Кудайга шүгүр. Жакшы уктап атам. Жакшы, уйкуңуз жакшы. Уйкум жакшы, жакшы уктап атам. Майсы туздарды колдонуп атасыз. Колдонуп атам. Уйкуңуз жакшы экен. Анан өзүңүздүн акыбалыңыз кандай мындай? Кандай? Дем салганда кыйналбай элесизби? Дем салганда жок, башында 1-2 жол кичине мындай бир башкача болдум. Анан азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Демек, Кур'ан аяттары сизге акырындык менен таасирин тийгизип шифа берип атат. Уйкуңуз жакшы болуп акырындык менен, а? Мен сизге диагноз койгом. Илешкериңиз бар деп, а? Илешкер болгондо ошентип жаман түштөр кирип, уйку качып, жанагындай ошондо аял заты боюнда болгондо боюнан чүртүп ушинтип турат. Кудай буюрса сизди толугу менен лечение кылабыз. Толук лечение кылып жакшы болгондон кийин иншаллах Аллахтан көп дуа кылыңыз. Аллах сизге көп бала берсин, кыз берсин. Жакшы болуп кетесиз акырындык менен, а? Айтканыңыз келсин, Алла разы болсун. Assalomu alaykum. Yaxshi